Маданият бул коомдун күзгүсү, коомчулукка жол көрсөтүүчү жана коомду руханий азыктандыра турчу бирден бир булак деп айтылып келет. Кыргызстанда кандай гана мамлекеттик же облустук, ал тургай райондук деңгээлдердеги иш-чаралар өтпөсүн маданият кызматкерлерисиз элестетүү кыйын. Бирок бул чөйрөдө эмгектенген өнөр адамдарынын айлык маянасы башкаларга салыштырмалуу өтө төмөн экени белгилүү. Буга карабай өз кесибин сүйүп, кыргыз маданиятынын өнүгүүсүнө салымын кошуп, кийинки муунду ээрчитип келе жаткан маданий кызматкерлерибиз миңдеп саналат. Алардын катарын Кыргыз Республикасынын эл артисти Асыл Набиева толуктайт. Колдоруна 3600 сом, 3800 сом да, колдоруна алганда 3200, 3400 сом алып иштешет. Мына мен эл артисимин. Эл артисиде меники 9400 сом болчу. Андан бери карай көтөрүп бердиле, 11000 болуп атат. Кыргыз Республикасынын эл артисти Асыл Набиева 72 жашта. Ал өмүрүнүн 52 жылын маданият тармагына жумшады. Бул аралыкта эл аралык бийик сахналарда көптөгөн спектакльдерде башкы каармандын образдарын жараткан. Ошол эле учурда жаралуу үчүн курман болгондор, Айыл өкмөтү, Уурунун махабаты сыяктуу кыргыз кинолорунда башкы ролдорду аткарган. Каарманыбыз бүгүнкү күндө дагы Шаршен Термечиков атындагы 3 облустук театрында актерлук кесипти аркалап келет. Эске салсак, 2021 жылдын 1-июлунда маданият кызматкерлеринин маянасы 50%га жогорулаган болчу. 1-апрелден тарта дагы 50%га жогорулайт. Бул өнөр адамдарын кубандырбай койбойт. Каарманыбыз соңку 1-2 жылдан бери искусствого бийлик тараптан өзгөчө көңүл бурула баштаганын айтат. Азыр болсо көңүл бурулуп, ошол искусствого көңүл бурулуп, айлыктарын көтөрүп беребиз деп атат. Бир башталган бир үй бар экен, ошону бүтүрөбүз деп атышат жаштар үчүн. Азыр биздин театрда жаштардын 99% деп коёнчу. Бүт бар батирде туруп жашашат. Аларында 2 балдары бар. Асты 3 балалуу болушту. Бардыгы акчалары монда кичинекей болгон, мизерная зарплата. Албетте айлык жогору жерде татыктуу адис таза, сапаттуу иш жүргүзөт эмеспи. Тилекке каршы өнөрлүү, таланттуу жаштар айлык акынын аздыгынан чет өлкөлөргө чыгып кетип жатышат. Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын жетекчиси Таалайбек Тургуновдун айтымында, сыртка чыгып кеткен өнөрлүү жаштарды Кыргызстанга кайтарууга өлкө башчысынын аракети көрүлүүдө. Бул үчүн айлык акыны жогорулатуу, кызматкерлерди турак жай менен камсыздоого кадамдар ташталды. Бизде чынына келгенде аябай кубанычтуу күн болуп отурат. Себеби дегенде президентибиз Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн баягы элге айткан убадасы бар. Ошол убадасы аткарылып, Кудай кааласа министрликтен бизге ушундай сүйүнүч кабар айтышты. 1-апрелден баштап айлык акыңар 50%га көтөрүлөт деп. Аны бүгүн азыр мен өзүм угуп келдим, сүйүнүп турам. Коллективге айтсам да аябай мындай жакшы кабыл алышты. Азыр 6000 сом алып иштеп атса, эми Кудай кааласа бир 10.000ге чамалап калат деген ойдобуз. Белгилей кетсек, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин карамагында 20 театр, 45 музей, 1000ден ашуун китепкана, 100гө жакын музыкалык окуу жай бар. Бүгүнкү күндө бул тармакта 20 000ге чукул адам эмгектенет. Азыр мындагы кызматкерлердин орточо айлык маянасы 6000 сомдун тегерегин түзөт. Министрлик бул эсепке талдоо жүргүзүп, чыккан чечимди Каржы министрлигине өткөрүп берген. Бүгүнкү күндө маданият министрлигинин алдында 456 мекеме бар. Ошол мекемелердин айлыгы көтөрүлөт. Мындан сырткары биздин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан каржылангандагы маданият мекемелери бар. Алардын дагы айлыгы көтөрүлөт. Бүгүнкү күндө алардын саны 4133 кызматкердин айлыгы көтөрүлүп пландалып жатат. Маданият чөйрөсүндө эмгектенген кызматкерлердин дагы бир көйгөйү бул турак жай маселеси. Бишкек шаарында эле турак жайга кезекте турган маданият кызматкерлеринин саны 3000ге чукулдайт. Бул маселе дагы этап-этабы менен чечилет. Министрликтен маалым болгондой, азыркы тапта өнөр адамдары үчүн турак үйдүн курулушу жүрүүдө. Мындан сырткары курулуш компаниялары менен министрликтин ортосунда бир катар келишимдер түзүлгөн. Буга ылайык ошол компания ар бир үйдү курган сайын бир маданият өкүлүнө акысыз турак жай белекке берип турат деген тыянакка келишкен. Айдар Темиралиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.